конкретно, что ты меня сейчас снимаешь? Саламатсыздарбы. Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Патруль программасы кайрадан эфирде. Түздөн. Төстө. Буйрук кылам. Бишкек шаарынын Сверлов 1-май районунун аймагында коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө, болгон кылмыштын бетин ачууга, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлгө алууга, жарандардан келип түшкөн чакырууларга өз убагында чыгууга, кызмат учурунда жарандарга мыйзамдуулук сактоо менен сылык мамиле кылынуу, иш убактысы таңкы саат 9:00 чейин иш жыйынтыгы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында. Солго. Кызмат ордуна. Кадам. Да. Патрульдук милиция кызматкерлери өзүнө бөлүнгөн аймакта кайгуулда жүргөндө Жаш гвардия көчөсүндө Golf 3 маркасындагы машина жолдун ортосунда токтоп турганын байкап калышат. Текшерүүгө алынганда айдоочу мас абалында деген шек жаралып, наркология борборуна алынып келмей болот. Кайгуулчуларга макулдугун бербей, айдоочу тартип сакчылары менен бир топ талашып тартышат. Ошол учурда жаш айдоочунун ата-энеси келе калып, атасы баласын мыйзамды сыйлап, ага баш ийдеп насаат айткандын ордуна баласына болушуп милиция кызматкерлерине кыр көрсөтүптүр. Биздин кызмат иши шуганда өз убагыбызда жүргөндө өз тилкебизде жолдо турган, жолдун ортосунда туруп алган подозрительный машинаны көрдүк. Аны бар текшерүүгө алганда адам ичиндеги мас алкоголь ичимдиги жыттанып, биз аны текшерүүгө алып, документтерин текшерип атканда ата-энеси келди. Ата-энеси келип калып, биз машинаны жүктөп стоянкага коебуз деген учурда ата-энеси баласы сопротивление кылды бизге. Биздин эме жумушка тоскоолдук жаратып, ата-энеси биз баланы айдоочуну колунан кармап кайрылы дегенде атасы мени келип мойнуман кайрып мени түртүп ийди. Ошондуктан эки жаранга тең колдоруна наручник салынып, булар гайлер мен балам мас болуп келсе кармап алып коет. Анан мен балам чыгыргандан келип калдым. Балам машинасы бузулуп калып бирде айтып келаткан эди. Итерип келатып бирде. Итерип келсе булар кармап алып койду. Маяк айынан. Машинаны балабыз жүрбөй калгандан итерип келатса, гайлар келип эме кылса, тиги бала кызырак экен. Анан эмеде бала деле айтып атты, эме депчи, мен машина сүйрөп келатсам, мени монт эме кылдың го деп, эме кылса, сен эмне сөгүн өзүң деп, кайра бизди базага алып тепселеди биздичи. Мен койбой деп бизди базага. Биз кой деген. Кайрып наручник салган экен. Мен койбой деп мен мага наручник салышты. Мынакей наручникти мунун колуна да салып. Базага салып койдум мынакей. Мен өкүлөп колун кайрып аткандан жерге жыгып алып. Мен тиги нисаны кайрып жыкпа дедим мен. Жыкпа деп неметтим да. Тартыладым. Бияка туруп жыкпа деп. Ошол убакта мен колум кайрып төртөлөп, муну салды мен наручник менин колума. Я даже не понимаю. Еще с фотографом. Сержант dedi, sen tanıdın, ben ayıp koydum. Sержант Тетилбаев, buna men гражданин koyduğu Şerifbay'dı, badaga alıp kolumdan narışlık saat, men soksum. Buna ki. Dокументти алдым. Документти алдым, машинаны эме кылдым, чыгып алдым. Кармайлы койсом болмок да, бул Москва сен чыгарган жок. Урган жок, эчтеке деген жок бул. Мен угуп турмун. Бүт биздин кыймыл аракетибиз, биздин. Сен видеода баптап айттың, аны. Бизден кемчилик кетсе силер арыздансаңар болот, мен үстүмө. Астына турган кылдың да, сен чини мен айттым, кыргызча сүйлөдүм. Мен кемчилик кетсе бүт баарын өзүм жооп берем. Бул айттым, мен жолдо машина түртүп келди, мен качып кетсем деп силерге жетишпейт болчумун деди. Жетишпейт болчумун деди. Ошондо укпагыла. Менин мына өсөп болду. Кой бересиңби? Кой берет да сен какамамагы. Камай албайт, Кыргызстанды камай турган жери жок булар, кындайчы? Жок, 1 саатка да камай албайсыңар. Камай албайсыңар. Кеттен айырмаң албады акмак. Ömrünün narışını imenesinden buna. Mınaka atanışı belki. Ömrünün narışını salıp bakar emesi. Savak soğan bandar eken bana saldım ağlar. Gördün mü ağlarına? Saldım nekte. Atölyede yok mu olar mı ağlar? Atası yok mu olar?
Men ömrümün narkotika'ya girmesmin, arak içilmesmin ömrü boyu gerek olsa. Ben aram içti de atarım, ben davleniyorum, bana tutam, özümde kalmaya almayı. Bizde hiç meştekelen yok. Çaptılar, vurdular beni canat yerden bana öpümü. Herkes sen durdular. Benim kolum kayıptı, maçlara tuttular, vurdular. Sen sağa soğur, beri tarafa çıkamaz, cavur benim kolum kayıp. Şarkılar geldi, vurdular işte ya. Vurdular. Çınarlar. Bizim ayakta görmekten var. 147'deki maşinanın gelip toptab biz geldi savadı işte öpüyoruz. Kolumuzga çapkılap ne öpüyorlar boluştu. Narışlıkta çekti, çekti bu yalbay. Tamam, apar, tamam. Tamam. Çeçmedim, apar, tamam. Tamam. Çeçmeyle koydum. Tamam. Gel, yine. Çeçemde. Çeçedim, tamam. Sen de gel. Narışlıkta kılmış kılağın kişiye çizsaydın sen çek. Ben ne yapayım oyundan tolgodu ben. Tolga'nın yok. Tolga'nın akvalı yok. Tolga'nın akvalı yok bunun. Sen anlattın. Ne yapayım Tolga'nın akvalı? Sen beni çapkılap duruyordun da yine. Sen anlat be. Sen beni çapkılap duruyordun da. Sen de. Ben de sen gidiyorum, sen gidiyorum. Kol tilgenin için şurada hızlı çıkıldı. Kolumuzda tilgenin için şurada hızlı çıkıldı. Vırttım onu. Vırttım onu. Ben kılgan için. Faydamak yani. Sen de kılganı var. Atalar var burada, bunu da işte kılbayıp kotusuna serce. Mas astınlarda turdu. Turağı, mas turdu astınlarda. Kaçıp ketken yok. Ya kaçıp ketken şu işte kızlar olmak serce. Kaç bana gel. Sen de şu kılmış kılbada kolda sapmayda kulağı. Ya. Kulağı gayri çatırın gibi bana kolum kayırıp narışlık sal buna gel. Bir kandeladı bana. Kolum sınayım devraladı bana gel. Hep öyle vurdular Turağı. 147'de şarkım değil. Ayağlar içinde ayağlar mazeken şu şarkı sürü alıp geçti. Ben Melisa amındaydı anısı da kaçı. Melisalar bile karanbayım adamdan vurulaş gerek mi? Savayı veriş gerek mi? Senin ateşin ne oldu bana? Ya atelerden canısını şunu kıldılar. Бирок ата бала мында дагы ыз ычуусун токтотушкан жок. Жигиттин ата-энеси маселе кыйкырык өкүрүктүн күчү менен чечилет дедиби? Айтор акыры баласынын ичимдик ичип алганы аныкталды. Nontunda emek boğan, bunu master'da erten emek olacak. Ben otum kararım. Bazı kendi botta. Tekirdin ne? Ben tekir aldım da. Bırak ama tekir mi? Yerken sen protokolü yazıp koydun mu maskını oldu? Koca atasının baladı. Oy sizin geleceğiniz yok. Bir hatta maçlarına dokument düzülüp. Doğru, evet kullan ben de. Yerken görüp çaytık var mı? Maçlarına dokument düzemle boldu. Düşün ben yaz, ne de konuda namuslik sanatlarında sopsol kişi gösterir ya. Niye sanatlar? Beni alıp mundu atmak için sen yok ilim sen ne uçmağına bak kaçmayın dedik sana. Sen bir yok esmettin mi sizge? Gel buraya kal. Ne tekir sen koy? sen maskesi götür. Evet sen tekir koy. Mine. Ya sorduram şimdi ne duruyorsunuz ya? Biz döşekte kalmak mıyız? Bayke siz men bol ırgıt otkan için. Irgıt olmaydı sen ırgıt olmaydı. Men de üstünde otursam siz türtü otasız. Oşon için bizge başı beğendik katarı sizge. Başı beğendik buna gel. Oşon siz başı beğenmeyiz mi? Başımda yazılar bunu bana kaldılar. Alemekleri vurdular. Hoş verin. Yapmayın bunu men. Tekir etmeyiz mi? Niye bakalım? Niye onumdaysın sen? Niye onumdaysın sen? Niye onumdaysın? Tekir. Ya, niye onumdaysın? Ertemenen. Ya, oramda ne diyorsun ya? Oramda ne diyorsun? Buna hazır. Tapmana ne diyorsun? Ben sizge eskerttim mi Bayke? Az balаңыз bizge сопротивление kılsa, aga наручник salınatты. Men sizge aga çeyin ayттım. Ana balаңыз ары бері басып отқаннан қой тұр десем, аға жұмаланып, мен қармап қолым тартып отыр. Ошондуктан мен кайрыганда Байке, мен ошону кайрып тизелеп наручник салайын деп атканда сиз келип мен мойнуман кайрып туруп түртүйдүңүз. Ne var? Ошон үчүн Байке, Ben tekir ошон үчүн Ertem daha böyle dokument tüdürüyor. Ben biliyor oturam. Жөнүнө башый берсе Mazeke bunu odap ertem yazıldı. мас экен деп жазылбайт. Сизге жөн эле мага баш ийбестик катары мындай эле кагаз берилет. Болду, эчтеке болбойт. Сиздин мас тас деп эч ким келген жок. Сиз эч ким мас деп айткан жок. Мен сизге ошону эскерткем. Байке, балаңыз
бизге сопротивление кылып атат. Ошо кылбаңыз. Ал кылса, нарушник түзөм деп. Нарушник салам деп сизге мен өзүм лично айттым, бияқшы запистер бар. Унасы эвакуатор аркылуу айып жайга жеткирилип, протокол түзүлдү. Акмак баракет сен. İşin olmadı sen. İşin olmadı. Böyle olmadı. Бул токтотулган кымбат баалуу жол тандабас жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан текшерүүгө алынганда айдоочусу спирт ичимдигин ичкени бизге алыстан эле жыттанып турду. Аны тастыктоо үчүн дароо наркология борборуна жеткирилмей болду. Бирок айдоочу мен ушул эле жерден чыктым деп инспекторлор менен сөз талашып, жоопкерчиликтен качып кетүүнүн амалын көрдү. Бул аракетинен майнап чыкпай, ичип ичпегендигин аныктоо үчүн тест тапшырууга наркологияга алынып келинди. Эмеден берген. Чүйдөн берген да. Sen сүйлөшүп ошол. Антан айдадың, аяктан айдадың, эмне иштең, ичпесең эмне коркуп атасың, отурбайсың. İçken yoksun. Ana görmüştüm. O yerden de çıkıyor. Düştün sürüşürüm. Evet, sürüşken ne lazım? Yok, ben tarkattım, görüyorum. Nima qilmaysiz men? Vaqt choy bo'yi pulishni добровольно передавать etasizmi yo'qmi? Руль башкарып жүргөн айдоочу түтүкчөсүн үйлөп атканда жанында жүргөн досу камераны капчыгы менен тозуп, оператордун ишине тоскоолдукта жаратып көрдү. Тартпали ма, брат? Тартпали ғой? Он же соглашается, он же ничего не предлагает. Мастыгы такталган айдоочуга мыйзам чегинде айып пул кагазы толтурулуп, унасы айып короого киргизилди. Ал арада ВФ Сода борборунун жанында массалык мушташ бейбаштык болуп жатат деген маалымат 102 кызматына билдирилип, ал жерге ат тезегин кургатпай жетип барган патрулдук милиция чектүү катары бир жаранды кармашты. Окуяга күбө болуп, аны видеого тартып жүргөн баланын айтымында кармалган бала анын досу экен. Экөөбүз мушташтык деп көрсөтмө берди. Не болуп атат? Мас болуп, ич болгон турбайсыз? Жок, мындай болгон бирдечи. Биз дос балабыз болуп, чогой салып, сизден алкоголь ичимдиги жыттанып атпайбы? Кармаган болбойт. Мен сизге эч нерсе кылган жокмун. Окол. Нурмат, да? Инспектор Нурмат. Жок, эмне келиштиресиз? Нурмат Нур Дөөлөтович, да? Мен получается дос баламды таксиге салып эле коеюн дедим. Дос баламды бүркөп этип, мен мынтан көчтөн бираз мушташып кетсек, бир то есть машина келип калды да. Келип калды, бизди бөлүштүрүп, анын арасынан, анын артынан силер келдиңер, башка бирөөлөр келди. Всё, эч кандай нерсе болгон жок. Бул силердин балдарыңар тийген жок. Эч кандай видеофиксация бар, тийген жок. Тартип бузган жаран Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилсе деле бейбаштыгын койбой, чыгармачыл топту оозго алгыс сөздөр менен сөгүп жатты. Токтоп турган. Эмне менен келди булар? Хулиганство, драк. Драк.
3-нче этажга чыгып туруп сол колуңузга 45-нчи кабинет бар. Ошого кирсеңер Аскаров Илгиз деген тергөөчү бар, ошого келе. Первен жаңа наводный жұмыстар. Текши, ты до сих пор делаешь, да? Я. Куда сен? Еркексіз жұмыс тапсаң болады. Сен на гулем түші. Опустим как положено. Жұмыс тапайсың нормально. Куда сен? Блин. Включи. Ашкары жүрүп. Осына 18 күнле. Жоқ мен. Гел, сюда как Жашо, ертең сені Жашо, ертең көрсет, шunu mu? Паспорт бар? Сен девушкаң бар, братан, все, меня пусти, пожалуйста, пусти меня. Давай. Өнөгүндө бир топчу калбай калганга чейин мушташкан баланы милиция кызматкерлери тергөөчүгө өткөрүп беришти. Конечно. Просто возьми фонарик, не пусти, пожалуйста. Чек. Все, Байке, вот лучше. Отпустим, Байке. Байке, атыңыз кім? Салават. Салават, фамилияңыз ше? Фамилияңыз сұрап қой, кім фамилия? Фамилияңыз кім, Байкес? Джетта үлгүсүндөгү унаа патрулдук милициянын кызматкерлери тарабынан Чүй көчөсүнүн терезелери караңгылатылып алган үчүн токтотулуп текшерүүгө алынганда айдоочулук күбөлүгү жок экендиги дагы тастыкталды. Машина айып короого жеткирилгенде ичине кирбейм, кара жалтыракты сыйрысам кеткенге укуктуумун деп инспекторлорго моюн бербей жатты. Нет, Байкеш, я говорю, я имею право. Я могу снять на месте тонировку и уехать, протокол составить и все. Нурсултан Байке, азыр айдоочулук көлүгүңүз барбы? Сейчас есть фотка. Фотка является этим. Я говорю, я не поеду никуда. Я говорю, сейчас я имею право снять тонировку. Нету. С собой нету сейчас. Я сейчас привезут. Нет, руку Байке. Вы не имеете права. Праваң жоқ, айдаған құқығың жоқ болады. Не, вот я говорю, я сниму сейчас тонировку. Праваңыз жоқ болса, қанша айдап жүресіз? Хорошо, права все покажите тогда. Покажите права. Жоқ, праваңыз жоқ. Хорошо, права все покажите. Қанша айдап жүресіз, праваңыз жоқ. Мына біздің барымыздан айдап жүресіз, мына праваң бар. У каждого есть. Хорошо, не, я это знаю. Нет, вы мне конкретно, что ты меня сейчас снимаешь? Айтпеңіз, Байке. Хотя бы вспышку потише сделай. Потише? Келіңіз, күліштер қоңыз, менімен отырыңыз, айда келіңіз. Не, я никуда Байке. Жоқ, праваңыз жоқ, сіз айда албайсыз. Праваңыз беріңіз. Я сейчас говорю, вот это что за фигня вообще? Что у меня? меня? Он телевидение Я сейчас не матерился, я могу пока, можете потом пересмотреть хорошенько. Я говорю еще раз. Я еще раз говорю, я могу снять тонировку и поехать домой. Айдоочулук күбөлүгү жок унааны башкарууга мыйзам тыюу салаарын түшүнбөгөн жигит милиция кызматкерлерине баш бербей, алардын айласын алты кетирип, документтин сүрөтү болсо айдаганга укуктуумун деп көпкө турду. Я хозяин машины, я говорю, я могу реально снять тонировку и уехать. Вот Вы меня водительское удостоверение же нет. Вы покажите, есть? Водительская есть у меня, Где? фотка. А как фоткой можно ехать? Как? Как? Вы меня оформите за без док и все. Без док это 1000 сом, со скидкой 500 сом. Как вы в ГАИ, в УПСМ попали, если вы не знаете ничего? Как зовут вас, уважаемый? Тонировка, я оплачу штраф, я не знал то, что машина тонирована. Ну покажи вот удостоверение. Я говорю, я сниму тонировку.
И тогда только айтпадык. я сниму тонировку и поеду домой. Я сейчас вот конкретно, да? Как вы все в УПСМ попали, если вы не знаете этого? Элементарно. Вы не знаете, что снять я могу. Я могу снять тонировку. Я могу снять тонировку. Бизге бербей атат. Биз көрсөттүк. Нет, вы не говорите. Удостоверением көрсөттүк. Я говорю, фотка есть. Фотка Ее болбойт сейчас анда. привезут, надо будет. Как видишь, Всё, ошол себептен а аты ты как съездишь, если сам не знаешь ничего? На себя посмотри, чтобы на других замечания Вы делать. давайте не кричите на меня. Я могу, вы кричите сейчас. нормально, Вы все руки уберите, я еще раз повторяю. Я еще раз повторяю. Чё вы на меня так смотрите? Вы мне... На ключ, загоняй, посмотрись. Давайте. Умеете, да? Давайте. Мне люк закроешь потом? Без тоника я ничего не... Документтериңиз бербейсизби? Документиңиз жок. Документы забрали у меня давно. Кто забрали? Вот у Вы инспекторов. же не дали, они говорят, не дали. Как не дали? У вас Паспорт, да, у меня с собой прав нет. Водительский есть, паспорт, хотя бы данные есть? Есть данные. Ну, У дайте меня данные. данные, могу по фотке показать. При себе нету, да? Фотки При есть, себе да? нету, да, все. Водительский. Данные Не, покажите. люк открыли, закройте люк и окна поднимите на место. Сами закройте, ваша машина. Ну, вы так ее оставили, вы ее сейчас оставили, правильно? Хорошо. Чоң жигит, батыр эле көтөрүп кой. Ключүң берчи, мейли отасың, бат-баттан. Оформить эткел. Да. Задние окна поднимите. Все надо делать по закону. Да. Тонировка менен жүрөсүз. Айдоочу күнөөмүз жок. Как-нибудь бакеш. Если не поймаете, посмотрим. Ключ сизде дем, чөнтөгүңүзгө салдыңыз деп. Я не взял ключ, как у меня ключ есть? Все, извиняюсь. Теперь тоник принесем, да? Все, без проблем. Измерим, и я тогда подпишу. Хорошо. Данные предоставьте нам. Данные ваши. Какой багаж нужно? Я на камеру не буду говорить, давайте, может. Говорите, а что Не, есть, да? Дайте оформить они. Камера это конфиденциальная. Эта камера мне не нужна, реально. Почему не нужна? Чё Твоя она нужна, меня нам снимает? не нужна, что ли? Нет, что она меня снимает? Если бы она меня не снимала, я бы не снимал. Мы делаем все по закону, чего нам бояться? Ну да, я тоже Видишь, делаю ты по же закону. стоишь, мы тоже по закону делаем. Вот, все, посмотрим. Вот, потом посмотрим. Все так говорят. Нет, все так говорят, да, я согласен, все так говорят. Вот насчет этого. Немеси бар го, я? Копиясы. Копии нету, Фотки есть? Просто фотка. Нет, я дам, когда мне тоник конкретно измерит, выйдет то, что у меня светопропускаемость не подходит. Все, гель тоник. Вот все тогда дам. А сейчас не по... Как вы мне докажете то, что у меня тонированная машина? Вот. Я дам документы, как тоник измерит. У вас один документ есть техпаспорт, правильно? Сейчас. Сиздин документиңиз жок болот, данныйыңыз жок болот. Вначале мне измерят, покажут причину остановки, я сейчас скажу, вот, например, да? Тонировка, подозрение. Вот, а я скажу, докажите. Билип тур, сиздин атыңызды да билбей атам да. Менин атым Нурмат. Билип тур, токтотоп, тонировкага разрешение жок да сизде. Жок. Ошол себептен ошол я не знаю, машина может не тонированная, может она подходит по ГОСТу. Хорошо, аны текшеребиз, измерять этебиз азыр. Сейчас измерим, я все дам. Учурда сиздин айдоочу көлүңүз да жок болот атпайбы? Я все вам напишу. Айдоочу көлүңүз да жок болот. Үйдө сүрөтү бар деп атасыз, үйгө калтырып койгон деп атасыз. Ее только могут снимать в этом, в Люмаре. Она так, там клея слишком много. Что сам говоришь, можно снять? Ну можно снять, но это капец тяжело. Она не снимется, а поцарапается только. Царапается, да? Акыры унаасы айып короого киргизилип, 2 протокол түзүлдү. Айылдап жүргөндө Төрөкул Айтматова Чүй көчөсүнүн кесилишинен Пассат үлгүсүндөгү машинаны тоздук. Полный тонированный экен. Кармаган учурда жанында айдоочулук көлүгү жок экен. Мына катуу көлүгү бар экен, анан азыр мойнуна албай туруп тоник аппаратын сурап, тоник аппараты келгенге чейин мойнуна алып азыр протокол түзүп атабыз. Канча протокол? 2 протокол түзүп беребиз. Айдоочулук көлүгү жок үчүн, анан тонировка чаттап жүргөн үчүн.
Урматтуу телекөрүүчү, бөөдө кырсыктан оолак болуу үчүн сак болууга, мыйзамдын талаптарын так аткарууну унутпаңыз. Ушуну менен New TV Патруль программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз.